Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн кайрадан Кара Суу базарындамын. 10-чу катар жер төшөктөр, жер көрпөчөлөр катарында турам. 10-чу. Кайрадан Акимайдын контейнериндемин. Бул контейнерди мурунку видеолорумда дагы тартып көргөзгөм. Кандайсың, Акимай? Жакшы эже, Кудайга шүгүр. Жакшы иштериң болуп атабы? Деле Кудайга шүгүр. Молодец. Иштеп атабыз. Кандай жаңылыктар бар? Кандай жаңы новинка жаңылыктар жер деле көрпөчөлөр? Өзүңүз көрүп тургандай иштеп атабыз. Кылып жүргөн жумушубузду кылып, дагы өркүндөтүп, биз мына кыргыз оймо курак төшөктөрүбүздү, кыздардын септерин өркүндөтүп жасап, ошентип иштеп атабыз эже. Биздин энелерибиз, эжелерибиз кылып келген ушу ууз жеңелерибиз жасап келген экен мындай оймо курак сайма, кол өнөрчүлүктөрүн ошолорду улантып, дагы заман бапташтырып, жаңылап, жаңы түрлөрүн ошо иштеп чыгарып атабыз. Биздин кыргыз жергесинде, түштүк жергебизде аябай ууз чебер келиндер, эжелер көп экен, ошолор менен иштешип, ушу өркүндөтүп иштеп атабыз. Анан бизде мындай, мен де көптөн бери мындай түшөлүп ойлонуп келатам да. Түшөлткөн ой бар да. Бизде мисалы үчүн азыр үйдө отурган балалуу келиндер, колунан иш келген, оймочу, куракчы, тиг алган келиндер бар да. Ана мисалы үчүн алар ошол тиккен төшөктөрүн, кол өнөрчүлүктөрүн эмне кылышын, кайсыл жакка алып барып реклама кылышын, же болбосо сатып мындай пайда табууну билбей жүргөндөр дагы бар да, кандай кылсам депчи. Албетте. Анан мен ошондой келиндер менен иштешет элем. Бул жерге мисалы кайсыл бир жерлерден, алыс жерлерден дагы мисалы үчүн келиндер, чеберлер издеп келишет да. Издеп келип ушу нерселеримди сатып бергиле дешипчи. Сатып бергиле деп келишет. Мен ошондой чеберлер менен болсо иштешемин. Мына өзүм иштеген мына жерим аябай ходовой, мындай элдер көп издеп келе турган жер. Келе турган жер. Ошондой өздөрүнүн продукцияларын саттырам деген келиндер болсо, мен сатып беремин. Мисалы үчүн бир 500 сом пайда түшө турган болсо, бир 300 сомдун ал пайдасын көрсүн, 200 сомун мен пайдаланып ошентип иштеше аламын да. Анан көп эле чеберлер менен ошентип иштеп келе атамын. Мен өзүм кечке чейин, эрте менен кечке чейин ушул жерде иштейм дагы. Мен өзүм мына ушул жерде турган нерселердин баарын эле тиге койгонго жетишпеймин да. Жетишпейсиң, убактың жок, Убактым жок. Мен бир гана ошондой сатканга гана убактым жетет да. Жетет, сага тигип алып келип беришет да? Тигип алып келип беришет. Цехтер, ошол үй бүлөдөгү үй бүлөлүк чеберлер алып келип беришет. Ошондой мисалы үчүн кайсыл жакка сатам деп аткан чеберлер болсо, келип мен менен иштешет. Акимайга партнер кыз келиндер керек экен, ууз чебер. Акимай? Мындай экен да. Адамдын мындай жашы өткөн сайын, жашы чоңойгон сайын көп нерселерге акылы жетип токтолуп баштайт экен да. Адамдын ичине алам батат деген сөз өтө туура болот экен. 12 000 сомдон эже. Акыркы мезгилдерде көптөн бери өзү мени мындай түшөлтүп келген бир ой бар да. Бүгүн бышып жетилиптир да, ошол айткангачы. Саты чыгып бышып жетилиптир. Акылы, алиги адамдын акылы көп нерсеге жетет экен да, алы жетпей калган учурлар дагы болот экен. Мени баягы түшөлтүп келатат деп айтып атам го. Ошол оюм мындай да. Мисалы үчүн бизде азыр көп эле келиндер, колунан жумуш келген, мындай өнөрү бар, колдуу, чебер келиндер үйлөрүндө мынага окшогон курак оймолорду тигет, мисалы, саймаларды сайышат, кыздардын септерин жасашат. Алар мисалы үчүн кайсыл жакка алып барып ошол продукциясын тиккен кол өнөрчүлүктөрүн кайсыл жакка реализация кылышын билишпейт. Мисалы үчүн кимге саттырам депчи. Мисалы үчүн мага ошондой келиндер менен иштеген пайдалуу. Аларга дагы пайдамы тийгизгим келет. Өзүм дагы алардан пайдалангым келет да. Мындайча айтканда, нанды тең бөлүшүп жегим келет. Ал келиндерге дагы пайда болсун каалаймын да. Мисалы үчүн ошондой тиккен даяр иштери болсо, келип макулдашып, маслихат кылып,
Мисалы үчүн ал билбеген жерлерин мен айтамын, мына жерин мындай кылсаң жакшы болот деп. Мен билбеген нерселерди алар айтышат. Ошентип эле ошол мезгилге чейин көп эжелер менен, сиңдилер менен иштешип келатам. Дагы ошондой иштешем деген келиндер болсо, мен иштешкенге даярмын. Мына өзүм иштеп аткан мына дүкөнчөм мындай өтүмдүүсү, мындай өтүмдүү жер да. Өтүмдүү жер. Өтүмдүү жер. Содаларды дагы мен жакшы кылып беремин да. 6000 төшөктөрдөн бар. Мыналарды кайсыны? Дубайдыкы барбы? Мисалы мындай да турмушта мындай өзүмдүн башыман деле өткөн да бул нерсечи. Анан азыр деле мындай угуп көрүп келатамын. Мисалы үчүн үй бүлөдө мисалы үчүн кээде мындай бир 20 сомдук, 30 сомдук кир самын үчүн деле мындай ошол деле маселе болуп, деле мисалы үчүн күйөөсү менен аялы ошонун айынан деле урушуп кеткен күндөр дагы болуп атат да. Мисалы үчүн 1 килограмм шакар үчүн делечи бул жашыруунун кереги жок да, бул эми жашоодо ушундай болот да. Анан мисалы үчүн ошол азыр айтып атпаймынбы, келиндер, үйдө турган келиндер балдары менен базарга иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, же дагы башка жака барып тыйын тапканга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Анан ошентип мисалы үчүн иштеп, тигип, иштеп ошентсе, мисалы үчүн мен дагы ошол келиндерге мындай кандайдыр бир ушул пайдам тийсе деген ниетте айтып атамын да. Кандайдыр бир мындай турмушунда жеңилдетүүлөр болсо, жеңилдиктер болсо, жок дегенде ошол кир самынын, шакарини, майыны же болбосо балдарынын носкисин, ошого окшогон нерселеrini алып алса дагы бул дагы чоң жардам да. Албетте. Анан мүмкүн мисалы үчүн ошентип неме кылып, мындай аздан баштап туруп, дагы көп бир жакшы нерселерге жетип кетүү дагы мүмкүн да. Ал деген только аракет эле болуш керек. Аракетсиз болбойт, аракет эле болуш керек агачы. Мен дагы эмеге коюп кетем описанияга. Келиңиздер Акимай менен иштешиңиздер, колунан иш, кол өнөрчүлүктү билген кыз келиндер, келип иштешиңиздер. Акимай аябай узчулук өнөрдү билген кыз келиндер, кайрылыңыздар. Сеп жасасаңыз неме Описанияга жазып кетем номерлерин. бирөө чоңураак болушу мүмкүн да. Эми Акимай баларын дагы элге көбүнчө балары дагы керек. Жер көрпөчөлөрдүн, Жер көрпөчөлөрүбүздүн мына нарыктары да ар түркүн. Себеби бардыгы эле кымбат төшөктөрдү ала албайт. Мисалы үчүн 5000-6000 сомдон башталып 15000 сомго чейин болуп атат да төшөктөрүбүзчү. Ар ким өзүнүн дараметине карап келип ала беришет. Мисалы мына төшөктөрдү 6000 сомдуктары бар, 7000 сомдуктары дагы бар. Бунун дагы түстөрү көп. Бир эле төшөктөн 3төн 4төн түсү бар. О эже 4 жер төшөк, 12 подушкасы менен, жөлөңчү менен. Анан мыналардан да көрсөңүздөр болот. Азыр мыналар 13000 сомдон болуп атат эже. 4төн төшөк, 12ден жөлөңкүчтөрү менен. Булардын дагы нар түркүн түстөрү бар. Кызыл, күрөң, асман көк түстөрүнөн бар да. Мыналар канчадан? Мындай ачык түстөрүнөн бар. Аларыбыз 9500дөн эже. Мыналардан көрүңүз. Балаларын дагы. Мыналар ошо 15000 сомдуктары. Анан мындай курактарыбыздан бар. Курактарыбыз 17000, 15000, 13000, 12000диктеринен дагы бар. Мыналардан көрүңүздөр. Мыналарды бул төшөктөрдү да 10000 сомдон 15000 сомго чейин бар бала немеси. Түстөрү дагы ар түрдүү эже. Жашыл, көк, асман көк дегендей. Туштук жаңы келиптир. Туштуктарыбыз 7000 сомдон болуп атат. Анан арзаныраак 4000, 3000 сомдуктарынан дагы бар. Көрпөчөлөрүбүз 13000ден болуп атат. Мыналар бир аз арзаныраактары эже. Арзаныраак варианттары 6000 сомдуктары. Мыналар дагы азыркы 15000 сомдуктары. Булардын дагы 10000, 12000 сомго чейин арзаныраак кылып тигип бере алам. Мыналар азыр аябай ушулар дагы. Ушул төшөктөргө дагы суроо талаптар көп болуп атат. Мен курак деген төшөктөрүбүз. Булардын дагы ар түркүн түстөрү бар. 11000, 12000ден болуп атат нарыктары. Анан мындай төшөктөрүбүз бар. Булар бир аз арзаныраак төшөктөрдөн. Булар 6500ден болуп атат. 4төн төшөк, 12ден жөлөңкүчү.
булар? Мыналар ошо мен курактын. Мына мен курактын ушундай түстөрү мындай ачыгыраак түстөрүнөн. Булар деле 11.000-12.000 сомдон болуп атат. Ушулар деле ошондой да. Булар дагы ошол Түркиянын немелеринен. Буларды помбаркыт төшөктөр деп коебуз. Булар дагы азыр уже немеге саркеч төшөктөргө кирип атат. Суроо талап көп. Бул төшөктөргө дагы 6.000-7.000 сомго алса болот. Келиңиз Рече. Келиңиз. Ушулар кандай экен? Мыналардан ошо бамбуктан тигилген төшөктөрү 8.000ден болуп атат мыналар. Мыналар 8.500ден болуп атат эже. Булар канча болуп? Мына үстү жактагылар королевский вилерден тигилген төшөктөрүбүз 6.500ден болуп атат, биринчи сорттору. Булар 12.000ден эже. Наборлору. Набордун ичинде 4 төшөк 12ден жөлөнгүчү менен. Мындай төшөктөр бар. Мына төшөктөр. Бул төшөктөргө көп эле төшөктөргө мен өзүм мындай ат коёмун, атап аламын да. Мына төшөккө мен Энесай деп ат койдум. Себеби биз кыргыздар ошо Энесайдан келгенбиз. Биздин түпкү ата бабаларыбыз ошо Энесайда жердешкен экен. Алар 15.000 сомдон. Анан негедир өзүмчө ошондой мага ой келип, Энесай деп төшөктү атап койдум. Энесай. Эң сонуна. Мен өзүм эле мындай дилимде эле мынаны чечмелеп неме кылам да. Мага эч ким мындай үйрөтүп деле неме болгон жокмун, просто өзүмдүн кыялымда немелерине, оймолордун саймаларына, бурулуштары, мына көркөмдүктөрүн неме кылып, мисалы мына биз мисалы үчүн бугу деп, бугу эне деп бугуну жакшы көрөбүз да. Мынаны бугунун мүйүзүн окшоштурамын да. Көрдүңүзбү? Мына жерде мисалы үчүн биздин манасчыларыбыз бар, Саякбай атабыз. Мына мисалы үчүн мына жерде Саякбай атабыз отуруп алып манас айтып атканга окшошот да. Мына башында калпагы, мына чапандары. Ошондой кылып мен мынаны Саякбай атабыздын мындай элесине окшоштурамын. Анан мына жактагылардын бүт ошо Энесай дарыясы дагы ошо баягы Токойду аралап, булуң бурчтарды аралап, канча жерлерди, чакырым жерлерди, элдерди мисалы үчүн ошо суу менен камсыздап, жаныбарларды сугарып, керек болсо чөп жар, тал теректерди дагы сугарып келе атпайбы? Ооба. Чынбы? Булуң бурчтарга кирип, ошол Энесай дарыясына окшоштурам да. Өзүмдүн кыялымда ошондой сезем. Абдан окшошуптур. Канча дедиңиз? Буларды 11.000, 12.000 болуп атат эже. Анан ошол эле мына Энесай дарыясы, мына өзүбүздүн мына курактарыбыз, куракты дагы биздин ошо куракчы энелерибиз аябай жакшы тилектер менен, жакшы үмүттөр менен курашкан экен да. Ошо балдарым куралып, өсүп кетсин, мал мүлктүү бай болсун.